Барыңыздарга салам, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары. Сиздер менен бүгүнкү онлайн консультациябыздан көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү эфирде Кудайым буйрса сиздердин көйгөйлөрдү угуп, ушул долбоорго атайын катышып, мен менен түзмө-түз байланышайын деп катышып отурганыңыздарга барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү эфирибизде Кудайым буйрса сиздердин көйгөйлөрдү тереңирээк угуп, жардам бергенге колумдан келген жардамды көрсөткөнгө аракет жасайм. Эгерде YouTube каналымдан ушул видеону көрүп жаткан болсоңуз, анда тезирээк өзүм врачмын долбооруна кошулуңуз. Бул видеонун астында номер көрсөтүлгөн, ошол номер менен өзүм врачмын долбооруна кошулуп, сиз дагы мен менен түзмө-түз байланыша алсаңыз болот, урматтуу катталуучу. Анда эмесе биз эфирибизди баштай берели. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиздин эмеңизди долбооруңузга катышкандыгыма аябай кубанычтамын. Долбоордогу сабактарды көрүп чыктым. Кудай буйрса баардык өзүмө көп керектүү маалыматтарды алдым, билбеген канча деген билбеген эмелерди, маалыматтарды билдим. Анан менде эки суроо болуп атат. Менин уул кызым 10 жашта. Өзү эрте төрөлүп калган, срогуна жетпей 2 килограмм. Анан боюнун өсүшү бир аз кечирээк болуп атат. Өзүнүн классташтарынан кичинекеймин деп аябай неметет да, эми капа болот. Экинчи кызым 2018 жылы төрөлгөн, ал жашынакай эле төрөлдү. Бирок анын тамакты тандап жеп атат да. Тамакты Канча жаш болуп калды жакпаган экинчи тамагын кызыңыз? жебейт. Кандай дейсиз? Экинчи кызыңыз канча жаш болуп калды? 7-ге чыгат буюрса. 7-ге чыкты. Ушул эки кызым тууралуу суроо берейин дедим эле. Бой өспөгөн кызыма кандай кылышым керек? Анан бул жердеги врачтарга барып көрүнсөк, анализ тапшырасыңар деп бир анализдерди жазып берди да. Аны ошону сизден бир толуктап сурап алып, кайсы анализ деп. Экөөнө тең D витамин берип атам. Без анализ эле мындай эле берип атасыз. Ооба, берки кичинекей кызыма D витамин бер деп төрөлгөндө врачтар айтпаган себептен судорога болуп, D витамин жетпей больницага көп жатып жүрдүк да. Анан ошо Бишкекке барып, жанагы рахиттин бир белгилери болгондугу себептүү Бишкекке барып көрүнсөк, ошо D витамин бересиңер постоянно деди. Анан сиздин сабактарыңызды көрүп, бир ай эс алып, бир ай бербейсиңер дегенди көрүп, ошондой кылып азыр жай мезгилинде деле берип атам. Бирок негизи эми любой витаминди анализ менен берген жакшы да, тоо без анализа аябай опасный да организмгечи. Себеби билбейбиз да, мисалычы, эмне болуп атат организмдечи. Биздин даже ошо берип аткан доза кандай доза, эмне кандай таасир берип атат, муну бүт анализдерин көрүп анан кылыш керек да. Эми азыр сиздин биринчи сурооңуз боюнча 10 жашар кызыңыздын биринчи жасай турган нерсе бул жерде эң эле негизги бой өсүү зонасы деген болот да, кистечи. Ошону рентген өткөрүш керек. Эгер ошол открытый болсо, анда возможность бар кызыңызга пайда бергенгечи. Уже дополнительный план лечения түзүп, дальнейший уже аракет кылсак болот. Бул биринчи фактор. Если бул жабылган болсо, анда башка эмне анализ тапшырасыздар, гормон болобу, соматотропный гормон болобу, витаминдер болобу, тилекке каршы өтө оор состояние болуп калат да. Бирок эми 10 жашарда бул пока жабыла элек болот да. Азыр максимально терең изилдөө болуш керек бул жердечи. Баягы үстүртөн эле анализ көрүп коюу деле бизге эч нерсе чечим бербейт. Кызыңыздын 10 жашар кызыңыздын дополнительный бүт анамнезин изилдешибиз керек, эмне болгон, тем более жанагынтип недоношенный болуп төрөлүп атпайбы? Анын өсүү курагы кандай болду, эмне болду, прикормдары, бүт ошол состоянияларын ушул учурга чейин келген абалдарын изилдеп, анан ошого жараша иш кылышыбыз керек да. Анан экинчи кызыңыздын дагы селективный питанияны именно тандап жеп атат. Неге мындай болуп атат? Может, железодефицитный анемия барбы? Может, витамин Д'нын дозасы көбөйүп кеттиби же тескерисинче аз болуп атабы? Аны текшеришибиз керек, дозаларын аныкташыбыз керек. Бул жерде да плотный работаны жасашыбыз керек болот да. Күн сайын көзөмөл кылып, күн сайын баардык жашоо, алардын тамактануусун, жашоо образын баардыгын эске алуу менен мындай плотный иш алып баруу менен бир жакшы ийгиликтерге жетсек болот негизичи. Анан үстүртөн эле мындай көрүп эле бир нерселерди ичире берген менен бир эч пайдасы жок да ал нерсенинчи. Тилекке каршы. Себеби чын жаңы өсүп келе жаткан подростковый периоддо колдон келишинче аракет кылып койсоңуз, мейин эле алардын ден соолугу үчүн, өздөрүнүн келечеги үчүн жакшы болот негизичи. Көпчүлүк ата-энелер баягы башында жеңил жолдорду издей беребиз да, бир жеңил эптеп эле иши кылып ата-энелик милдети менен кутулайынчы ушу балам көрсөтүп атып өзүн успокаивать этиш максатта эле бир бала кылып бир жерлерин эптеп кылат дагы, анан бирок
кийин азабын тартып калган учурлар болот да, көрдүңүзбү? Ошондуктан биз жасай турган мозок дагы баарын четко жасаганга аракет кылыш керек. Аны өзүңүз билгендей, кимге алып барсаңыз дагы эндокринологко башкабы, эми көпчүлүк учурда үстүртөн болот, мисалы. Эмне силер тапшырасыздар, анан аны айтат, муну кыла дейт. Бирок мындай состоянияларда комплекс түрдө иш алып барыш керек, терең изилдөө керек, терең көрүш керек, бүт анамнезин изилдеш керек, анализдерин көрүш керек, анан ошого жараша иш кылышыбыз керек да. Узкий специалисттер кайсы учурда керек болсо аларды подключать этиш керек, көрдүңүзбү? Ушундай форматта иш алып барыш керек. Мына ошондон анан ийгиликке жете алабыз да. Анан как раз 10 жашар кызыңыздын обязательно рентгенин көрүш керек. Рентген кести. Ошол Бишкекте тартылат да, ошол рентген. Бишкекке бүт анализдерин келип, Бишкекке келип тапшырасыздар, ошондой кылыш керек да. Бир сыйрач. Сиздин ошо медик тиркемесинде немеңиз бар да, менеджерлериңизге жазсак жанагындай 6 айлык. Могу сизге могу долбоорго ким кошту эле, ошол эле менеджерге жазсаңыз, сизге жардам берет да. 6 айлык көзөмөлгө жазылып, 6 айлык көзөмөл алкагында уже ошондой 6 айда буюрса кенен эле жетишебиз да эки кызыңызгачы. Ал ошол 6 айлык көзөмөлдө башка үй бүлө мүчөлөрү да кошулса боло берет да. Ооба, өзүңүз, жолдошуңуз, тууган туушканыңыз 11 медкарта ачканга чейин болот да, 6 айлык көзөмөлдөчү. Эгерде 11 адамдан да ашып кетсеңиздер, уже жаңы аккаунт ачтырып, ага деле доступ ачылып, дагы дополнительно алсаңыздар болот. Ошондой да. Анан эгерде мындай азыр үстүртөн эле баягы мындай эле бир нерселерди берген менен же жөн эле профилактикалык дозада витаминди берип жүрө берүү менен маселени чече албайбыз да. Көрдүңүзбү? Ошондой айланды, Рахмат. Урматтуу катталуучулар, анда эмесе биздин эфирге бөлгөн убактыбыз дагы аягына келип жетти. Кудайым буйруса, кийинки онлайн консультациядан көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Кимдин эгер суроосуна жооп берилбей калган болсо, ким жетишпей калган болсо, кийинкиде эртерээк кошулганга аракет кылыңыздар. Биз сиздерге кийинкиде сөз берип, сиздердин көйгөйлөрдү угууга жардам беребиз. Анда эмесе мен ойлойм, бүгүнкү эфир сиздер үчүн башкалардын деле суроолорунан өзүңүздөргө тиешелүү пайдалуу маалыматтарды ала алдыңыздар деген ишеничтемин. Барыңыздарга ийгилик жана ден соолук каалайм. Буйруса жакынкы күндөрү ден сак жашоо адамыбыз курсубуз бүткөндөн кийин дагы баланын иммунитетин жакшыртуучу витаминдер деген жаңы курсубуз чыгат. Андан кийин дагы пайдалуу сонун курстарды сиздерге тартууламакчымын. Барыңыздарга ийгилик жана ден соолук каалайм. Мен чыгарып аткан сабактардын баарын көрүңүздөр. Өзүм врачмын долбооруна жакындарыңыздар чакырыңыздар. Алардын да медициналык сабаттуулугун жакшыртууга салым кошуңуздар. Ар бир адамдын медициналык сабаттуулугун жакшыруусу бул өлкөбүздөгү улутубуздагы ден сактыкты камсыздоого эң негизги себеп болуп эсептелет. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик каалап, мен Бекжан Турабеков. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.